Саламатсыздарбы. Эфирде Кайрат Кенжебаев жана шайлоочу ойлонуп добуш бер телекөрсөтүүсү. Бул көрсөтүүдө шайлоодо партиядан партияга секирген саясатчылар тууралуу сөз кылмакчыбыз. 4 октябрда көптөн күткөн кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Мунун алдындагы жогорку кеңешти 2015 жылы шайлап алганбыз. Алардын баары эле кайра депутат болуу каалоосу күчтүү. Азыркы партиялар депутаттыкка көрсөткөн талапкерлеринин тизмесин карап көрсөк, 84 депутат кайрадан жогорку кеңештин жаңы 7-чакырылышына аттанып турган чагы. Алардын 28-и биримдик, 14-ü Кыргызстан, дагы 14-ü мекеним Кыргызстан, 7 депутат республика, ата мекенден 7 депутат, социал-демократтардын катарында 6, замандаштан 5, бир болдон 3 депутат кайра депутаттыкка талапкер. Өзүңөр көрүп тургандай, бул шайлоодо дагы партиясын алмаштырган туруксуз саясатчылар жок эмес. Азыр мен учурдагы депутаттардын кайра шайлоого аттанган санын санап өттүм. Ал эми мурунку чакырылыштардагы X депутаттардын саны мындан 2-3 эсе көп. Байкалгандай, баарынан көп депутат биримдик партиясына өтүшкөн экен. Эми ошол биримдик партиясына секире кирген талапкерлердин алдыңкы саптагыларын белгилеп өтөлү. Биримдик партиясына КСДП партиясынан өткөн депутаттар: Азамат Арапбаев, Бактыбек Жетигенов, Айнуру Алтыбаева, Өмүрбек Бакиров. Биримдик партиясына Республика Ата Журт партиясынан өткөн депутаттар: Динара Исаева, Пархат Тулендыбаев, Нурбек Тотонов. Биримдик партиясына Бир бол партиясынан өткөн депутат Исхак Пирматов. Бул депутаттар партияларын кемеле дегенде 2-чи жолу алмаштыргандар. Мисалы, Азамат Арапбаев буга чейин парламентке Ак Жол, Ата Журт жана СДПК партиялары аркылуу депутат болуп келген. Исаева Динара Ак Жол, Ата Журт, ал эми азыркы жогорку кеңешке Республика Ата Журт партиясынан депутат болуп турду. Тулендыбаев Пархат Ак Жол жана Республика Ата Журт партиясынан депутат болду. Ал эми Жетигенов Бакытбек менен Алтыбаева Айнуру 2010 жылы жогорку кеңешке Ар-намыс менен, ал эми 2015 жылы СДПК менен келди. Бакиров Өмүрбек Ата Журттан, КСДП Пирматов Исхак Республикадан бир болго өткөн болчу. Эми бул депутаттар биримдик партиясы менен кийинки жогорку кеңешке дагы келүү аракетин көрүп жатышат. Нуркулов Иса буга чейин парламенттин 3 чакырылышына Адилет аттуу партиядан депутат болгон. Андан кийин КСДП партиясын алмаштырбай 2 жолу жогорку кеңешке келгени менен быйыл күздө мекеним Кыргызстанга кире качты. Бакиров Мирлан деген депутаттагы азыр депутаттыкка мекеним Кыргызстан партиясынан ат салышып жатат. Буга чейин депутаттыкка республикадан анан Өнүгүү Прогресс партиясынан келген Ормонов Улукбек жогорку кеңештин 3 чакырылышына өзүн өзү көрсөткөн талапкер болуп келген. Анан Ак Жол Бир болдон депутат болду. Эми Замандаш партиясынан депутат болуп каламбы деп күчүн сынап отурат. Мамытов Талант буга чейин Ата Журт жана Республика Ата Журт партияларынан депутат болгон. Эми Кыргызстан партиясында мүчө. КСДП быйыл шайлоого катышпай калганы менен ал партиянын мүчөлөрү көбүнчө социал-демократтардын катарында. Артыков Анвар буга чейин Ар-намыстан анан КСДП партиясынан эл өкүлү болуп келсе, эми социал-демократтар менен быйылкы шайлоого катышып жаткан кези. Эми ошол чачыранды болгон КСДП партиясы тууралуу кеп кылсак. Парламентте КСДП фракциясынын лидеринин орун басары болгон Төрөбай Зулпукаров азыр биримдик партиясы менен ат салышууда. Ошондой эле жаңыдан түзүлгөн бул партияга вице-спикер Айда Касмалиева, Евгения Срокова жана Марат Аманкулов кошулган. Мурунку чакырылышта КСДПнын тизмеси менен биринчи ирет депутаттык мандат алган Рыскелди Момбеков, Эльвира Сурабалдиева жана Абдывахап Нурбаев ата мекен партиясына биргишти. Ал эми ушул эле партия менен жогорку кеңешке келген Жанар Акаев ата мекенден лидер болду. Мурдагы бийликтин партиясы КСДП менен депутат болгон Искендер Матраимов азыркы мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. КСДПнын дагы бир мүчөсү Алы Карашев Республика партиясынын 15-чи тизмеси менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп турат. Ал эми жаңы негизделген социал-демократтар партиясынын катарында айтылып кеткен Анвар Артыковдон тышкары Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова жана Карамат Орозова кошулуп шайлоодо ат салышып жатат. КСДП менен парламентке келип депутат болгон Самат Ибраев болсо азыр бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер. Ушуну менен партиядан партияга секирген туруксуз саясатчыларга арналган телекөрсөтүүбүздү жыйынтыктап кетмекчимин. Кийинки көрсөтүүбүздө депутаттарыбыздын буга чейин берген убадаларына сар эсеп салабыз. Кийинки көрсөтүүбүздө жолугушканча сак саламатта болуңуздар.